Урматтуу укук коргоочу Азиза Папановна, урматтуу коомчулуктун жана граждандык коомдун өкүлдөрү. Сиз коомчулукка белгилүү болгондой, өткөн жылдын декабрь айынын акырында президенттин сөзүнө таарынып, теригип, Кыргызстандан чыгып кеткенсиз. Анткени өзүңүзгө белгилүү болгондой, 21 декабрда президент элдик курултайдын делегаттарынын алдында сөз сүйлөп, кээ бир жарандык коомдун өкүлдөрү жөнүндө сөз кылып, ошонун ичинде сиз жөнүндө да айтып, Азиза Папановна грант алып, мамлекетке каршы туура эмес иштерди жасап, кыз экөө гана ошол алган гранттарды туура эмес пайдаланып, туура эмес иштерди кылып атат деп сиздин аброюңузга, катырбасыңызга чөкүп келген сөздөрдү айткандыгы чын. Мен аны да туура көргөн жокмун. Ошондон кийин сиз мага чет мамлекеттен мага чыгып, телефон менен чыгып, урматтуу Турсунбек акун, менин абалым аябай оор болуп атат. Ушинтип менин аброюма шек келтирди мамлекет башчы. Мен азыр Кыргызстанда оорулуу абышкам калды, ал операция болгон, ооруп атат. Кичинекей неберем калды. Мен Кыргызстанга барышым керек эле. Бирок мен барганда азыр коопсуздугума аябай шек келип атат. Анткени мени көп адамдар коркутту, аңдыды, коркутуу болду, акча талап кылды. Анан ошон үчүн мен өлкөдөн чыгып кеттим. Кайсы өлкөдө экенимди мен айта албайм. Ошон үчүн сен ушул эгер мүмкүн болсо президентке кайрылып, менин эгер Кыргызстанга кайтып барсам, коопсуздугумду камсыз кыла алабы, барсам болобу, камабайбы деген мааниде сиз мага кайрылдыңыз. Абалыңыздын өтө оор экенин көрдүм. Сиз мага ыйладыңыз, капаландыңыз. Кан басымыңыз көтөрүлүп аткан боюнча айттыңыз. Климаты жакпай аткан боюнча айттыңыз. Аябай абалыңыз оор экен чын эле. Мен сизге айттым. Урматтуу Азиза Папановна, сиз эч качан мамлекеттен чыгып кетпеңиз. Сиз эч качан башка өлкөдө турбай кайра кайтып келиңиз. Эгер сиз туура көрсөңүз, мен өзүм барып, каражатын таап, сизди алып келейин. Анткени биз өмүр бою укук коргоочу катары чогуу жүрөбүз. Сиз башка өлкөдө уже карган чагыңызда, жашатып калган чагда башка өлкөдө жүрбөңүз деп мен сизге айттым, бирок сиз ага көңүлдөнгөн жоксуз. Президентке кайрыл деп мага сурандыңыз. Мен 2 күн катары менен ойлонуп, анан түнү менен саат эртең мененки 5ке чейин уктабай кат жазып президентке. Урматтуу президент, мына Азиза Папановна өлкөдөн чыгып кетти. Сиздин сөзүңүз, курултайдын алдында сүйлөгөн сөзүңүз анын аброюна, кадыр-баркына шек келтирди, туура эмес сүйлөдүңүз. Укук коргоочу катары ал грант алабы, эмне кылат, анын өзүнүн иши, отчетун берет, грант алат, ага мамлекеттик бийлик, тем более президент буга кийлигишпеш керек. Туура эмес айттыңыз деп. Анан эгерде Азиза Папановна мына мени менен байланышып атат, эгерде өлкөгө кайтып келсе, анын артынан аңдуу болбойбу, коркунуч келбейби, коопсуздугуна эч кандай коркунуч келбейби, ушуга жооп берип коюңуз деп мен кат менен кайрылдым. Мен 19 январда кат менен кайрылдым. Президент болсо андан тышкары ошол каттын текстин мен ошо президенттик аппараттын балдарына, пресс-службага салып койдум. Анан балдарга телефон чалып, кайрылып турдум. Сурандым, ушу президент мага мүмкүн болушун тезирээк жооп берип койсун, анткени Азиза Папановнанын абалы өтө оор деп. Анан президент ушу 4 күнүн ичинде Кабар улуттук агенттигинде баягы өзүнүн кезектеги маегин берип жатып, журналист сурады, ушундай: урматтуу президент, белгилүү укук коргоочу Турсунбек акун сизге кайрылып, ошо Азиза Абдрасулованын тагдыры боюнча кайрылган экен. Ошо боюнча бир жооп берип коюңузчу, ал келсе болобу, коркуттуу болбойбу деген мааниде бир суроо берген экен. Ошого президент жооп берди. Эч кандай аңдуу болбойт, эч кандай коркуттуу болбойт. Анын коопсуздугуна эч кандай коркунуч келбейт. Өлкөгө келе берсин деп кепилдигин берди. Мен ошол замат сүйүнүп, Facebook аркылуу Азиза Папановнага өзүңүзгө атайын расмий түрдө кайрылдым. Урматтуу Азиза Папановна, мына бүгүн мен жооп алдым. Президент кепилдигин берип атат. Сиздин башыңыздан бир да тал чаш түшпөйт деп кепилдигин берип атат. Ошон үчүн кайтып келиңиз, суранам деп мен сизге кайрылдым. Бирок сиз андан бери мына 1 айга чукул убакыт өттү, 26 күн убакыт өттү. Бирок сиз мага жооп бербей келесиз. Андан кийин телефон менен да бир нече жолу чыгып, урматтуу Азиза Папановна, өлкөгө кайтып келиңиз. Сиздин ал жакта жүргөнүңүз туура эмес. Президент
кайрылып атат, улуу башы менен кайрылып атат. Президент кайрылгандан кийин бул деген 7 миллиондон ашуун калкыбыз кайрылып атат деген сураныч деген билдирет да. Сиз бул жака кайтып келиңиз. Кандай болгон күндө дагы биз президентти сыйлашыбыз керек. Президент ошол кайтып кел деген сөздү айтпастан, ошол кабар агенттигинде берген маегинде айтты. Бизде адам укугун коргоо мамлекеттин башкы максаттарынын бири. Биз эч качан адам укугун тебелебейбиз деп айтты да. Мен эми президент сөзүнө толук ишенем же ишенбейм деп айта албайм, бирок ошондой сөздү айтып аткандан кийин, урматтуу Азиз айым, сиз келиңиз буяка, президент менен жолугалы, министрлер менен жолугалы, адам укугу, миңдеген адамдардын укугу тебелеп бирге коргойлу, жана сизди коркутуп үркүтүп аткан адамдардын артынан түшөлү. Анын бүт телефондору бар, башкасы бар. Ошо азыр мурдагы заман эмес, баарын атайын арыз менен кайрылсак, президент айтып атат, ал дагы жардам берем деп. Биз аны таап алабыз. Ким коркутуп атат, ким куугунтуктады, ким сизди аңдыды, ошонун баарын таап, анын баарын далилдейли. Болбосо биз чындап эле уят болуп калабыз деп мен сизге кайрылдым. Бирок тилекке каршы башка телеканалдарга сиз интервьюларды улам-улам берип атасыз. Андан тышкары мына Азаттыкка жакында дагы интервью бердиңиз. Аларга убакыт таптыңыз, бирок мага менин суроомо, менин берген жообума жооп бербей келесиз. Жакында мен да бир ирет кайрылган айттыңыз, мен сөзсүз түрдө жооп берем дедиңиз, бирок андан бери да 15 күн өтүп кетти, 10-15 күн жооп бербей жатасыз. Ошондуктан мен атайын мен сизге кайрылам. Биз азыр сиз экөөбүз жаш эмеспиз. Мына пайгамбар жашынан өткөн адамбыз. Биз деген артыбызда улуу жаш муундар өсүп келатат. Артыбызда канчалык укук коргоочулар тарбияланып келатат. Анан ошолорго биз үлгү кылышыбыз керек. Биз жакшы тарбия беришибиз керек. Жакшы акылыбызды айтышыбыз керек, кеңешибизди айтышыбыз керек. Мына ушул канча жылдан бери жүрөбүз укук коргоп. Мына ошол жөнүндө биз бир жакшы сөздөрүбүздү айтышыбыз керек. Бирок биз азыр сиз азыр ушул карыган чагыңызда башка өлкөгө качкын болуп кетсеңиз, качып кетсеңиз, анан ошол жактан туруп алып Кыргызстан жөнүндө туура эмес сөздөрдү айтсаңыз, ошол туура Кыргызстанга, улутка, Кыргыз Республикасына бир кандайдыр бир сөз тийгизсеңиз, көлөкө тийгизсеңиз, бул жакшылык алып барбайт. Мына сиз айтып атасыз, мен аңдып атат, коркутуп атат деп. Мына сиз билесиз мен жөнүндө. Мен 1990-жылы Союз тарай электен бери ошо адам укугун коргоп келатам. Ошондой алгачкы чийири салып, алгачкы адам укугу уюмдаштым. Сиз болсо бир 2002-жылдары, 2003-жылдары, 13 жылдан кийин анан адам укугуна келдиңиз. Бирок мен ошондон бери чырылдап жүрөм мына. Азыр сүйлөгөн сөзүмдүн бардыгында ошо адам укугунун тебеленген факттары жөнүндө, ошол эле жана Матсаков деген адвокаттын камалып аткандыгы боюнча, Аскат Жетиген деген акыныбыздын камалып аткандыгы боюнча, аны чыгарып кою талаптарын коюп атам. Али Балтагулов деген жана блогер жигитти талап кылып атам. Андан тышкары Темирлан Султанбеков жөнүндө улам-улам айтып атып, мына кечээ ачкачылыгын токтоттук. Жана башка талаптардын баарын коюп атабыз мисалы. Мына жанагы кээ бир жанагы азап тартып аткан, кээ бир камалып жаткан ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү боюнча да өзүбүздүн пикирибизди айтып атам. Сизге караганда мен бул жерде көп сын пикирлерди айтып атам да. Бирок мени куугунтуктады, же артыман түштү, же коркутту деп айта албайм да. Анткени жок да. Анан мени куугунтуктагандан кийин анан эмнеге сиз үчүн сизди куугунтуктайт? Сиз экөөбүз кандай болгон күндө да көп жыл жүрүп, мына сиз бир 20 жылдан ашуун жүрөсүз, мен 35 жылдан бери жүрөм адам укугунун чөйрөсүндө. Биз кол тийгиз болуп калганбыз. Бизге эч ким тийбейт. Анткени мамлекет башчылары дагы жөн адамдар эмес, алар да билет. Кимдин кандай аброю бар, кимдин кандай кадыр баркы бар. Ошон үчүн бизге, сиз экөөбүзгө тийишпейт. Бул болбогон нерсе. Ошон үчүн кайтып келиңиз деп мен сизден суранып атам. Бирок сиз болбой келатасыз. Ошондон кийин мен азыр ойго кетип атам да. Сиздин артыңыздан аңдып атат, коркутуп атат деген сөздөргө мен уже азыр менде шек саноо башталып атат да. Андай болбосо керек деген ойго кетип атам. Анткени сиз эгер боло турган болсо, сиз жетип келмексиз, ошону далилдемексиз. Мен билем да характериңизди. Анткени жоксуз, качып атасыз. Андан тышкары сиз уже жолдошуңузду алып кетиптирсиз бияктан, небереңизди алып кетиптирсиз. Аны ким төлөдү? Анаш бирөө сиз Запар Кайназарова берген маегиңизде айтыптырсыз. Мен ошо Бириккен Улуттар уюмунун буунун аркасы менен кеттим деп. Анда Бириккен Улуттар уюмунун аркасы менен кетсеңиз жакшы. Алар эми сиздин өмүрүңүзгө коркунуч келсе алып кеткени мен колдойм. Каршы эмесмин. Бирок эми азыр президент кепилдик берип атпайбы кел деп. Кел деп айткандан кийин эмне үчүн кайра келбейсиз? Же ошо эриялык уюмдар акча төлөсө, жолуңарды төлөсө, тамаңга ашыңарды берип атса, ошо жашап аткан квартираны төлөсө, башка жагынан жардам берип атса, анда ошолордун камчысын чабасыңарбы? 7 миллион адам биякта президент өзү суранып 7 миллиондон кишинин атынан суранып атса, ал сиз үчүн бийик эмеспи?
Мен ойлойм, бардығынан бир адам суранса дагы бул өтө чоң ыйык иш. Анан президент өзү элдин атынан суранып атса келбесеңиз, бул сиздин абериңизге туура келбейт. Бул уят иш. Айза Папановна. Сиз экөөбүз качып жүрө турган адамдар эмеспиз. Сиз экөөбүз наоборот тескерисинче качкандарды алып келе турган адамбыз. Жаштарга акыл айта турган адамбыз. Кандай кылган күндө дагы мына президенттин кетирип аткан, анын командасын кетирип аткан укук коргоо органдарынын, анын командасын кетирип аткан иштер жөнүндө, кемчиликтер жөнүндө айтып атпайбы мен? Мына кече азаттыкка чыктым, андан мурун айтып атам, мына отчетун чыгардым атайын. Сизге караганда 5 эсе катуу айтып атпаймынбы? Бирок андан тышкары дагы президенттин, анын командасынын жасап аткан жакшы иштери жөнүндө бар да. Мына канчалаган мына коргонуу мүмкүнчүлүгү чыңдалды, өзүңөр көрөсүңөр. Канчалаган техникаларды алып келди. Мына 2 жолу Тажикстан менен чыр-чатак болду. Өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Мына криминалдар менен күрөш канчалык кемчиликтерди карабастан жүрүп атат. Мурдагыдай баш көтөрбөй калышты, алардын баардыгы ордуна келип калды. Мына коррупция менен күрөш кандай жүрүп атат. Канчалаган адамдарды кустурду мисалы. Аякта да кемчилик болду. Бирок кандай болгон күндө дагы байлардын баардыгы баягы өзүнүн ордуна келип калышты. Канчалаган мамлекеттин мүлктөрүн тартып алгандардын баары калыбына келтирилип атат, мамлекеттин эсебинен өтүп атат. Мына чек ара маселеси мына Кемпир-Абадтагы чыр-чатакка карабастан чек ара маселеси Өзбекстан менен чечилди. Мына Тажикстан менен чечилүү маселеси уже алдында турат, кол коюу маселесинде турат. Андан тышкары социалдык объекттер курулуп атат, социалдык маселелер чечилип атат, айлыктар көтөрүлүп атат, пенсиялар көтөрүлүп атат, канчалаган жумуш орундары түзүлүп атат. Мына чет мамлекетте жүргөн мигранттардын баары буяка кайтып келип атат, завод, фабрикалар салынып атат, 100дөн ашуун объекттер курулду, мектептер курулуп атат. Мен мактайын дегенден алысмын, өзүңүз билесиз. Тескерисинче көп сындап атам. Бирок аны да көрүш керек да. Бир өлкөбүз бар, бир улутубуз бар. Эч качан жаманат сөзгө калтырбайлы. Кыргыз эли, кыргыз улуту, кыргызстандыктар биз үчүн өтө маанилүү. Ошон үчүн башка өлкөдө жүрүп, бирөөнүн камчысын чаап, башка эл аралык уюмдарга курал болуп, алардын кызыкчылыгын көздөп, кыргыз улутун, кыргыз мамлекетин жаман сөзгө калтыруу бул туура эмес деп эсептейм. Мен уже андан тышкары да мен түшүнбөйм, эмне үчүн аякта жүрүп атасыз? Же бир кандайдыр атактан кээ болоюн деп атасызбы? Же бир эл аралык сыйлык алайын деп атасызбы? Же ошолор берген жанагы жолуңарды тияк биякты төлөп койгоңор ошондон чыга албай атасызбы? Же жанагы грантты да улантып дагы Кыргызстандын четтен жүрүп, кыргызстандардын укугун коргойм деп атасызбы? Укугун коргойм деп айтканыңыз, аракет кылыңыз жакшы. Бирок кыргызстандыктардын укугун коргош үчүн Кыргызстанда туруп коргош керек. Кыргызстандан чет жүрүп, өзүңүздүн укугуңузду тебеленип атып, кантип бирөөнүн укугун коргойсуз? Мен сиздин биякта жүрүп грант алганыңызга каршы эмесмин. Тескерисинче колдойм. Мына сизди канча күндөн бери, сиз качкандан бери укугуңузду коргоп, таламыңызды талашып, жакшы сөздөрдү айтып, президентке, анын аппаратына жаман көрүнүп, бийликке жаман көрүнүп, колуман келген аракеттин баарын жасап атам. Эч ким сизди мындай мендей коргобойт. Бирок чындык деген баарынан бийик. Тууган күйдүрүп айтат дейт. Бирок мен жакын адам болсом да бетиңизге айтам. Сиздин азыркы жетимишке таяп калганда ушинтип жаш баладай болуп качып жүргөнүңүз, же жаш кыздай болуп, жаштардай болуп башка өлкөгө качып жүргөнүңүз бул жакшы эмес. Качкын президент деген атка оңгон президенттер бар. Мына экөө эле азыр үчүнчүсү да бар. Улам качып, улам келип жүрүшөт. Ал эми качкын укук коргоочу деген атка конушуңузду мен каалабайм. Бул боюнча сизге голосовой кылып атайын кетиргем. Ошон үчүн өлкөгө келгениңизди каалар элем. Мына өзүңүз билесиз, Аскар Акаев азыркы Садыр Жапаровго чейинки президенттердин ичине, 5 президенттин ичинен эң жакшы иштеген президент бул Аскар Акаев. Мен канча сындасам дагы, аксы окуясы болсо дагы, башка болсо дагы, мен ал кишинин көп жакшы жактарын көрдүм да, көп маселени чечти. Бирок Аскар Акаев качып кетүү менен, мына 24-март 2005-жылы ал мамлекетти тыштап, мамлекеттин куралдуу күчтөрүнүн башчысы катары болгонуна карабастан мамлекетти тыштап качып кетти. Мына качкын президентке айланып, ошол 15 жыл жашаган иштеринин баардыгын жокко чыгарды. Бир жолу качып кетүүсү менен. Сиз дагы мына 25 жылга чукул келе атасыз, укук коргоочу катары. Ушу качып кетүү менен, качып кеткениңиз менен, ушуга чейинки жасаган иштериңиздин баарын жокко чыгарып коесуз да. Ошондой болушуңузду мен каалабайм. Бирок дагы эле кеч эмес. Ийгиликтин эрте кечи жок, эрте бияка келиңиз. Мен жалдырган жокмун сизге, өзүңүз үчүн келиңиз.
Елге жаман көрінбеңіз. Қачқын деген сөзден қачыңыз. Қачқын құқық қорғаушы деген сөзді мен сізге ешқашан қалабаймын. Анткени сіз құқық қорғаушысыз. Сіз жақсы ойдан қалышыңыз, абыройлы ойдан, қадір барту қалышыңызды қалаймын мен. Ошон үчүн тез аранын ичинде кайтып келгениңиз дурус, ойлонуп туруп, жет өлчөп бир кечип туруп. А мен болсо өзүмдүн милдетимди аткардым деп ойлойм. Ошондуктан урматтуу граждандык коомдун коомчунун өкүлдөрү, мен Азиза Папановна үчүн бүт аракетимди жасадым. Дагы деле жакшылыгымды жасай берем. Ал киши жөнүндө оюм таза. Бирок чет мамлекетте туруп, качып, мамлекетти жаманатты кылып, улутту жаманатты кылып, бирөөлөргө курал болушун мен эч качан каалабайм. Кандай кылган күндө дагы мен улут үчүн, мамлекет үчүн гана туруп берген адамдардын биримин.